Бардык элдин энелери ыйык. Кыргыз элинин нарк насилин, каада салтын жүрөгүндө кыттай сактаган, карылык дөөлөтү жүзүнөн төгүлгөн бүгүнкү майрам ээси Зыйнат Бегалиева 88 жашта. 6 кыз 4 уулдун энеси. Айтымында Кумарык айылына 1950-жылы келин болуп келген. Андан бери 72 жыл өттү. Ал вакытта биз мектепте балам мамдай окуйт экен, тигиндей окуйт экен деген энети аябай уялып, ошо баласын тарбиялачу да. Азыр бир баланы уруп койсо мугалимди сотко берет. Ал вакыттагы жайбаракат элде да закон бар, өкмөттө да закон бар, тарбия бар, тартип бар анда. Мына мугалимдерди көргөндө балдарын ийилип турчу, астынан чыкпай турчу. Бул жалганда эмне аламат болсо, анын баары эне жүрөгү аркылуу өтөт деп айтылат. Апанын балалык жаштыгы согуш учуруна туура келип, билимге умтулган секелек кыздын кыялын талкалаган. Оор күндөрүнө карабай, кайраты менен тагдырдын соккусун жокко чыгарып, 8 жылдык билим алууга жетишкен. Мындан улам бул жашоодогу арманын окубай калганым деп билет. Ошондой болсо да, жокчулук болсо да, бир колусу менен отту жагып коюп окутуңуз. Азыр балдар эч окууга көңүлү келбейт да. А биз жанталаш эки албайлы деп колубуз менен отту жагып, биягына сабак окутубуз. Ошондо алдыга мен Илена менен Сталин дайыр эжебиздин баласы бар, экөөбүз алдыда жүрчүбүз. Жакшы окуп келгем. Мүмкүн согуш чыкпаса колхоз иштебей калат белем. А жакшы окуган балдарга тайлабакта караң эл болсо да столду коюп, анан ошо жерге чыгарып, анан берген подаркасы бир тетират, бир карындаш. Андан башка элден эчтеке жок болсо, ошолорду калган мактанып калчубуз. Ошолорду алып жүрдүм мен. Анан мындай бир колхоздон экинчи колхозго тиги парад кылып алып барат майрамда. Ошондо такай Иленин сүрөтүн кармап жүрдүм алдыда. Атени жакшы болбосо, балага мектеп да, институт да жакшы тарбия бере албайт. Атанын салган жолу, апанын тиккен тону бар. Эненин сыймыгы, уул кыздары эстүү, эптүү чыгып, баары жогорку билимдүү, элдик балдар болуп тарбияланышканында. Бир туугандар мына канча бир тууган болсо, ошолордон ар бирибизден 4төн 5тен бала болуп, андан кийин мына чөбөрө көрөт атат. Эми кыбыра көрөйүн деп турат апабыз. Апабызга узак өмүр, ден соолук, дагы көпкө жашоосун каалайбыз. Жана өзү айтып кетти го, Ленинин сүрөтүн көтөрүп жүргөм деп. Бул оку жана оку деген апа. Өз балдарын бүт окутуп, келин уулун баарын окутуп, образование иштеш керек, келин да иштеш керек, уул да иштеш керек, кыз дагы күйөө балада диплому болуш керек, окугула деген. Андан кийин неберелерин баарын кичинекейинен баланы кантип тарбиялашты, бизге да үйрөтүп, биз менен кошо чоңойтушту. Ошо небере 27 небереси бүт баары тең высший образованный. Аял затынын мойнундагы эң баалуу мончогу бул аны кучактаган балдарынын колдору. Бүгүн майрам. Эне небере чеберелеринин өз колдору менен жасаган өзгөчө белектерине кучагы толуп, маанайы жогору. Күнү түнү жалаң эле 10 баланы 1 жаштан калганда 10 жыл, 20 жылы биздин жалак чулганга эле өмүр өтүптүр. Эми сиздин өмүрүңүз узун болсун. Биз эмес, биздин балдарыбызды бактыңыз. Ушунчалык мен 1000 мертебе тазим кылып, рахмат айтам. Рахмат. Asman pencerinde direzine bütkende. Эки жашымда апам колуна келгем. Ошо 2 жашыман мектепке барганча чогуу өсүп, апабызды дайыма биздин жаныбызда болуп, тарбиясын берип, ушу апамдын тарбиясын алып калгам. Түштө 12ден саат 3-4кө чейин уктатчы. Бүт неберелерим баары каникулга келчүбүз да, 3 айга. Анан кийин уктатып, баарыбызды мындай бир эски үйүбүз бар болчу, анда эски үйгө баарыбызды жаткызып алып туруп, анан эшиктин жанына өзү жатып алчу. Анан кийин жатып алгандан кийин биз эми аттап өтө албайбыз да. Анан жатабыз, уйкубуз келбейт. 1 саат жатабыз, 2 саат жатабыз, анан кийин жаныбыздагы неберелер менен баары шыбырашып, кой качалы, эшикке барып ойноп келели деп. Анан акырын тыңшайбыз. Тыңшайсак, апабыз акырын кичине уктаганын сезебиз дагы. Буттун жанынан аттай албайбыз да, улуу киши анан буттун жанынан акырын эптеп шыгып, аттабайлы деп эле
качабыз. Ошо анан кийин 1-2 саатка барып сууга түшүп, улай менен ойноп, анан кийин бир сыра көрүнгөн жакты кыдырып келебиз да. Анан кийин кыдырып келгенден кийин эле үйгө келип, апа биз уктап жаңы турдук деп туруп калабыз да. Анан бирок кебетебизди көрбөйбүз да. Анан кийин апабыз айтат, качыптырсыңар. Кебетеңердин баары ылай болуп турат. Ошентип каникулда көп кызык окуялар болду. Бүгүнкү чоң апамды энелер күнү менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Чоң апама кааларым чындын соолук, узун өмүр, ар дайым биздин жаныбызда жадырап жайнап, биз менен чогуу жүргөнүн каалайбыз баарыбыз тең. Мен ушул ырымды чоң апама арнайм. Түн ичинде тогуз жолу толгонуп, бал уйкудан кайра ойгонуп, 9 эмес 9 айды көтөргөн эне баатыр, эне кымбат түбөлүк. Туулуп жашап, жеп ичип, ажал жеткенде өлүш курт кумурскалардын да колунан келет. Адамдын баркы элге келтирген пайдасында эмеспи? Зыйнат апа учурда өз балдарынын эле эмес, кумарык айылынын калк энеси. Балдарың туура эл менен аралашып жүрсө, жакшы жери менен аралашып жүрсө, балдарың окумуштуу болсо, ошол эне ата деле ошол жол менен жакшынакай элден сый көрөсүң. Балдардын аркасы менен. Кудайга шүгүр, улуу балам жакшы мындай эл кишиси болду. Ошонун аркасы менен биз бир топ элди көрдүк, бир топ жерди көрдүк. Дени сагуулук эне аркылуу калыптанат. Саламаттык, бейпилдик, токтоолук энелер аркылуу келет. Ошон үчүн эне таманы турган жер бейиш дешкен эмеспи акылман бабалар. Анын мээримине, арулугуна эч нерсе тең келе албас. Анткени эне адамзаттын башына түшкөн кыйынчылыкты жер сыяктуу кебелбей көтөрүп келет. Апам болсо поддержка кылган ошо да бизди жумушка жиберпойчу, балдар сузбакчы. Анан кийин баарыбыз ынтымактуу жакшынакай жашадык, бири-бирибизди сыйладык. Анан апамдын да бир жери балдар аябай тартиптүү болчу. Баары тең зып-зып, мисалы бир коноп келсе, баары тең бир комнатада жакшынакай болуп отурчу. Азыркы биздин балдар төбөлөп кетет го, алар андай беси бар тең жакшынакай. Бул эми чоң үй бүлө болгондуктан бүт жоопкерчиликтин баардыгы тең ушул үйдүн мойнунда да. Анан ушу баардыгы чогулуп келебиз. Апама белек печек алып келет. Мага апам мисалы эң биринчи сурайт. Ушу келин ала келиңерби? Бул келинге бирдеке барбы? Апам ушуну анан кийин ал эжекелер дагы эч убакта калтырбайт. Апам алып келгенде ар бир майрамбы, майрам эмеспи, кандай күндөрдө болсо дагы белектерден калтырбайт. Эми чоң үй болгондуктан кийин бул жерде кабагым кашым дебейм эч убакта. Кандай келсе, колумда эмне болсо ошону косом бардыгын. Энели үй качан болсо майрамдай, эркелериң болсо бакыт кандай. Энеси бар жүрөт дешет картайбай, бар болгула энекелер ак саамай.